Үй бүлө коомдун күзгүсү. Бул жерде балдар тарбияланып, улууларды урматтоо, кичилерди ызаттоо сезими уялай баштайт. Ата аскалууту, эне боорундагы булак деп айтылгандай, үй бүлөдөгү баалуулуктарды камтыган чыгармалардын бири Өкүнүч драмасы. Бүгүнкү коюлуп аткан пьеса Өкүнүч деп аталат. Анткени адамдын турмушундагы адашуулар дайым эле бир калыпта эмес, адашуулар болот. Адам чечкүндүүлүк менен туура чечим кабыл албаса, анын аягында өкүнүчтөр пайда болот. Ошондой өкүнүчтөр пайда болуп, бул жерде жаш кыз Максат деген жигит менен Айжамал экөө мектептен аябай бирин бири жакшы көрүп, сүйүшүп калган болот. Ажыратууга мүмкүн эмес болот. Максат деп окуп берейинчи. Максат деп. Турмуштагы ош кыйыштар, алгачкы махабат чыгарманын өзөгүнчүсү. Тупакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрынын жамааты спектакльди сахналаштырып алып чыккан. Мен баланын апасын ойноп атам, Күлүмканды. Ошол жалгыз балам, энени ойноп атам. Бул роль, бул спектакльде эненин ролун чыгарып атабыз. Бул эми мунун чынында жыйынтыгы кайнене менен келиндин ортосунда, бала менен келиндин ортосунда, ата менен бул семьянын ортосундагы тынччылык мындайды кайталабагыла деген, бири-биринике түшүнбөстүктү сабырдуулук менен жеңиш керек деген да. Кичине эле капаланып кетсе кетем деп кетип калып анан кийин бузулуп кетип дегендей эмес. Бул ошол сабырдын түз сары алтын деген. Өкүнбөйгүлө дегенде бул аты өкүнүч болуп атпайбы? Ушинтип өкүнүп калбагыла деген мааниде элге ушундай тартуулап атабыз да. Келгиле. Маатайды көтөрүп бийлейбиз. Жүзүгө бийлесек. Чыгарманын өзөгү Максат менен Айжамалдын тунук сүйүүсү, анын алдыга койгон максат тилектери. Бирок үй бүлө куруп, турмуштун мыйзамына баш ийип, жашоо улантып жаткан жаштар жашоосу чагылдырылган. Жакта мен терс каармандын образын жаратам, Мухтарды. Бул чыгармада сүйүү, кайгы, жашоо, турмуш кездешкен. Анан бул мен үчүн өтө оор десем, же өтө жеңил десем болбойт. Орточо болду даярданууда. Анткени мен окушун аткардым, өзүмдүн эле балалык күндөрүм, балалык сүйүү, анан ошол жактагы өзүмдүн жетпей калган сүйгөнүм, арманым болду. Сангүл эженин бул биздин театрда экинчи чыгармасы. Биринчиси Элес аттуу чыгармасын согуштун 70 жылдыгына арнап, ошол биз ушу театрга жаңы келген жылдарда ойногонбуз да. Андан бери уже 10 жыл болуп бартат. Андан кийин бул Өкүнүч спектаклин пьесасын бул эженин баягы Элес дагы, бул дагы баягы башынан өткөн, көргөн, өз көзү менен көргөн турмуштан алып чагылдырып жазат. Андан кийин бул чыгармада азыркы учурдагы баягы тигил согуш тууралуу болсо Элес, бул азыркы социальный драма десек болот. Асангүл Абдыгулова акын жазуучу эл агартууна тилиштиги. Ал коомубузда болуп жаткан терс көрүнүштөр, кыз ала качуу, үй бүлөдөгү аял менен эркектин ролу жана балдардын келечеги туурасындагы жазган чыгармасы спектакльге айланып, театрдын репертуарынан орун алып отурат. Бул спектаклдин режиссеру биздин эл артистибиз, көптөгөн спектакльдерди коюп, режиссерлук жагынан өзгөчө салым кошуп келаткан Эгемберди Чалабаев болду. Эки состав менен ойноп атат. Ошондо эки состав болгондо где-то 18 актер ушу спектакль менен камсыз болот да. Биринчи, экинчи состав. Бирок биздин репертуарыбыз кандайдыр бир өзгөчөлүк менен бүгүн коюлуп калды. Эртеңки мындай юбилейине, туулган күнүнө баягы мындай бир белек болуп калды деп ойлойм да. Кыздарыбыз сыйдай гана сулуу кыздар кайда. Ал эми жигиттерибиз эрең замат болдулар. Бирок